Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызстандык кыргыз элим, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Дагы эле мен Арызбек. Бүгүн силерге ошол кээ бир маселелер тууралуу ортоктош болгоч кетейин дедим да. Кандай десеңиздер, мен ушул YouTube каналга чыгып силер менен экрандан жүз көрүшкөндөн бери өзүңөр билесиздер. Эми силердин жакшы сөздөрүңөрдү, жакшы талаптарыңарды, жакшы баталарыңарды алып жүрөм. Ага көптөн көп рахмат. Экинчиден ошол мага чыккандар аябай көп болуп атасыңар. Колумда акчам бар эле, бизнес кылайын дедим эле, кандай бизнести баштасам болот, кандай кылсак, кандай товарды алып келип сатсам болот деп атасыңар. Бирок туугандар, мен силерге товар сунуштайын десем, Кытайда нече миллион түрлүү товар бар. Эмне үчүн өзүңөрдү мен көптөргө кайта өзүм жандырып атам да WhatsApp'танчы, ошо кабыргаңар менен кеңешкиле, базарды көргүлө, базарды түшөнгүлө деп. Ал анткени адамдын баары жогу эле бир товарды апарып эле бизнесмен болуп кетпейт, өзүңүздөр билесиздер. Анан экинчиден, мен башкаларга окшош, башка байерлерге же болбосо башкаларга окшош менчи ушул товарды апарсаң эле күнүнө манча сом табасың, айына манча 100 000 сом, бир жылда миллионер болуп кетесиң деп айта албайм. Эмнеге дегенде мен антип элди алдагым жок, туугандар. Бул бизнес дейсиңер, бизнеске гарантия жок. Сатылбай турган товар жок эмес, сатылбай турган адам бар деп коет. Бирок ошол товарды алып барганда силерчи менден товар алганда ошону сатышыңар керек, туугандар. Ошого биринчиден суроону мен өзүңөргө коюп атам кайтачы. Өзүңөр ойлошкула, эң жакшы өзүңөр базарды көрүп түшүнгүлө деп атам да. Болбосо мен силерге эле башкаларга окшош, ушул товарды ал, ушуну апарсаң акча табасың, ушуну апарсаң эле байып кетесиң деп мен деле товарымды сатып алсам болот. Бирок ага көңүлүм чыдабайт, туугандар. Ал товарды саткангачы, ал товарды саткандан кийин мен акырынача чыкпасам болбойт. Ошого туугандар, эң жакшысы ошо базарды айлангыла, базар көргүлө. Кыргызстандын акыбалын мага караганда силер эң жакшы билесиңер да, мен Кытайда жүрөм, силер тиякта жашайсыңар, туурабы? Андан кийин келип, мындай товар мындай экен Кыргызстанда, ценасы мындай экен, менде азыраак акча бар эле, азыраак алып келдирип сатып көрөйүн дедим эле, кандай карайсың десеңер, мен колумдон келишинче ошол товарды арзан баада алып, каргомон, өзүмдүн каргомон арзан баада колуңарга жеткизип бергенге мүмкүнчүлүк бар, туугандар. Анан үчүнчүгө келсек, үчүнчү маселеде мен алдыңкы видеомдо ошол 1 юандан тартып 3 юангача Кытай акчасында, Кыргызстан акчасында 12 сомдон 40 сомгуча болгон товарды таныштырып чыккам. Ошол товар тууралуу дагы көптөрүңөр каталогторду сурадыңар, мен каталогторду берип атам, туугандар. Анан заказдар түштү буюрса, мына көрсөңүздөр болот. Мен айтканмын силерге, эң төмөн $1000 кылып төмөн чегин сүйлөштүм, ошол компания ферма менен деп. Болот деди. Мына заказдар түштү буюрса каталогду бергенмин. Бүгүн келди, ушундай кеч болсо дагы келип ошол товарларды жакшылап покупкалап, эми бир болсо кайта каргодон бүгүн кеч болсо дагы жиберебиз, туугандар. Болбосо эртең менен фурага жүктөп Кыргызстанга жиберебиз. Анан дагы бир түшүнчү берсем, көптөрүңөр түшүнө албай атыпсыңар. Бул 100 сомдук товар дейсиң, ошол товардын баасы 100 сом, бул Кытайдагы баасы депчи. Жок, Кытайдагы баасы 100 сом эмес, туугандар. Колуңарга тип ошо Кыргызстанга барганда сата турган силердин бааңар 100 сом. Кытайда ошо 12 сомдон эле бир 30 сом, 40 сомго барат, ашып кетсе. Анан доставкасы, ал майда товарды өзүңүздөр билесиздер. Майда товар кыйын болсо, мен примерно бир товарга бир 10 сом, же 15 сом, же 20 сом доставка чыгышы мүмкүн. Анан силер апарып 100 сомдон сатсаңар болот. Ошого бирке түшүнчө берейин дедим. $1000 дедим эле, мына көрсөңүздөр болот. Заказдар түштү. Мына ар түрлүү заказдар. Бу жака келдик, упаковкаланып даярданып турат. Мына. Эми бунун сыртындагы жакшылап тиги неме менен тигиндей кылып, жакшылап упаковкалап, анан жөнөтөбүз. Анан бу жакта карасаңар, бу жактакылар болсо такыр ошол оптом товарлар да, оптом кеткен товарлар мына. Көрсөңөр болот. Бул бир эле клиенттики. Бул 100 сомдук товар эмес. Бирок ошол силердин колдошуңар менен, силердин батаңар менен, баягы жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт дейт. Силердин батаңар менен мен ушунчалык жумуштарым жакшы болуп атат. Биринчиден силерге аябай чоңдон чоң рахмат, ыраазычылык билдирем, туугандар. Анан дагы айттарым, мейли өзүңөрдүн товарыңар болобу, же оптом болобу, же башкача товарлар болобу, колумдон келишинче жардам бергенге мүмкүнчүлүгүм жетет. Ошол мен өзүмдүн каргомдун складты мен видеолорумда дайым тааныштырып турам. Дагы эле эч кандай бир кыжалат болбой мага кайрылууну жана ошол биздин базар баасы YouTube каналына катталып алууну унутуп калбаңыздар. Биздин базар баасы YouTube каналынан ар түрлүү керек болсо, ар түрлүү жаңы маалыматтарда ээ боло аласыздар, туугандар. Дагы бир сөз, туугандар, аны айтышты унутуп калыпмын. Ошол 11 ай ичинде, 11 айдан кийин
ошол техникага, Кытайга техникага келет элем дегендер болсоңуздар кайрылгыла дагы эле. Ал анткени азыр техниканы сурагандар көп болуп атасыңар. Мисалы, экскаватор дейсиңер, погрузчик, трактор дагы башка көптөгөн техникалар. Бетовой техника деп коесуңарбы? Жанакы бетонка машинка дегендерлер. Эгер ошол тууралуу бизнес кылам деген болсоңор, туугандар, анда силерди ошол 11-ай ичине чакырам Кытайга. Келсеңер ошол техника чыга турган өлкөдө, ошол шаарга апарып силерди өз көзүңөр менен көргөзүп, бар жокту сүйлөштүргөнгө мүмкүнчүлүк бар туугандар. Рахмат.